24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовду иштен кетпей туруп шайлоого аттанган деген жүйө менен талапкер катары каттоодон баш тарткан болчу. Бирок кече 28 октябрда Бишкектин административдик соту Талант Мамытов боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Талант Мамытов Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча комментарий берген эмес. Ал эми Ынтымак саясий партиясы комиссиянын чечимин сынга алып билдирүү тараткан. Соңку жагдайда БШК өз ыйгарым укуктарынан аша чаап мыйзамды өзү билгендей чечмелеп тандалма мамиле жасады. БШКнын логикасына таянсак, парламент комитеттеринин төрагасы жана орун басарлары деген шайланма кызматтарга да суроо жаралат. Биз жогорку кеңешке шайлоо компаниясы БШКнын баардык талапкерлер жана партияларга бирдей шарт түзүп берерине күмөн жараткан чатак менен башталганына тынчсызданабыз. Ынтымак партиясы бул чечимдин артында БШКнын мүчөлөрүнө басым жасаган айрым саясий күчтөр жана адамдар турбайт деп үмүттөнөбүз. Мындай жоосунсуз көрүнүштөр коомчулукка жакпай турат. Талант Мамытовдун бул кадамы өзү чоң кызматта туруп парламент кабыл алган чечимди аткарбаганы талкуу жаратууда. Анткени мыйзам чыгаруу органынын жетекчиси өзү баш болуп эрежени так аткарыш керек болчу деген пикирлер айтылып жатат. Алтындан конституцияны жазсак дагы ал эл үчүн иштебесе текшеде чаң басып жата берет деген туура экен деп атам да. Эмне үчүн дегенде ушу менен конституция жаза беребиз. Аткарылбайт. Мыйзамдар аткарылбайт. Ачыгы. Болгон элге гана аткарылат. А бийликке өздөрүнө эч кандай бир өздөрүнө жол табышып, мына бүгүн административ соттон Талант Мамытовго уруксат бериптир. Бул эмне деген нерсе? Кече ак шляпа кийип, бүгүн кара шляпа кийгендей болуп атат да. Элдик толкундоолорго алып келген былтыркы шайлоодо да дал ушул Талант Мамытов мүчө болгон Кыргызстан партиясын Борбордук шайлоо комиссиясы каттабай коюп, кийин сот аны калыбына келтирген болчу. Мындан улам жыл сайын шайлоодо мыйзамды аткарбастан, өзү каалаганын кылып, соттун чечимин бетке кармап жаткандыгы коррупция менен келе жатканын билдирет дешет. Так мыйзамда кылсаң сени эч ким токтотпойт эле. Мыйзамдагыдай так жасабай, мыйзамды бузуп, учурунда өткөзбөй коюп, анан мен Райса акамин мени кой бергиле, мен шайлана берем деген сөз туура ушу, туура эмес да. Азыр бүт Кыргызстанда эл көз салып турат Мамытов ким экенин. Мамытов мурда дагы Кыргызстан партиясы менен булар шайлоонун мыйзамдарын бузушкан, сот менен зордукташкан, азыр дагы сот менен зордуктап өтүп кетем деп. Мамлекеттин биринчи кишилери мыйзамды бузса, анда жарандардын бардыгы бузат. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого каттоодо шайлоо боюнча мыйзамдын 21 беренесине таянып чечим чыгарган. Аталган беренеде мамлекеттик саясий кызматкер талапкер болуп көрсөтүлгөндөн тарта кызматын тапшырышы керектиги көрсөтүлгөн. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы саясий кызматкерлердин тизмесине кирет. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы соттун чечимине каршы экенин айтышып, жогорку сотко кайрылаарын билдиришти. Биз кече өзүбүздүн отурум болуп аткан, ошол маалда бизге маалым болду. Буюрса, кайра жогорку сотко биз дагы апелляциялык доо арыз беребиз. Биз өзүбүздүн чечимди туура деп эсептейбиз. Негизи мыйзамда так жазылып турат, убактылуу эмес, мындай отставкага кетиш керек. Бизде бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары, айыл өкмөт башчылары да шайлоого катышып атат. Алар дагы кызмат ордун таштап, биз ошол айыл өкмөттүн ордуна вакансияга жаңы шайлоо дайындаганбыз. Ал эми кече Бишкек шаардык соттун чечиминен соң Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов шайлоо бүткөнгө чейин кызматтан четтеп, анын ордуна Аида Касмалиева төраганын милдетин аткарары маалым болду. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди мыйзамды сактап, үгүт иштеринде да эрежени бузбай үгүт кылууга чакырат. Нуржан Султанбекова, 7 канал, Бишкек.